Мен азыр Кыргызстандагы эң баалуу сейрек кездешкен китептер архивинде турам. Осмон түрк тилинде, араб тамгасында 1907 жыл. Бул бөлмөгө оңой менен кирүүгө да болбойт. Сейфте сактайбыз. Жаштар китеп окубай калыштыбы? Бирок андай эмес. Азыр китепти наоборот ушул жаштар көп окушат. Азыркы китепканалар жаш окурмандарды кантип кызыктырып жатат? Китеп алып жөнүнө отурган уже эски замандар болуп калды дейбиз. Дүйнө жүзүндө китепканалар популярдуу жайга айланганбы? Бир эле кабатта 10 элек бар. Бул суроолорго жана китепканалар эмнеге дагы деле актуалдуулугун жоготпой келе жаткандыгын Азаттык плюста айтып беребиз. Ошол сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар, китептер деп мындай жазылып турат да, анан кийин кызыктым. Чынында мен көп эле жолу келгем Алык Осмонов китепканасына. Анан чыга алып эле үстү жакка чыгып кетет да, интернет бар жагына депчи. Анан эмне болгон бул бөлмө, эмнени сактайсыздар, эмне үчүн өзгөчө, эмне өзгөчө баалуу нерсе бар мунун ичинде? Көрсөтөрбөйсүзбү? Биздин улуттук китепканага кош келипсиздер. Жүрүңүздөр, ичине кирип көрөлү. Биз өзгөчө баалуу жана сейрек кездешүүчү бөлүм деп өзүнүн аты айтып тургандай, биздин бөлүмдө башка бөлүмдөрдө жок. Кыргызстанда да, Сатыкта да эч жерде жок. Өзгөчө, чындыгында эле өзгөчө баалуу басылмалардын бөлүмү да. Бир караганда кызыксыз, үлбүрөгөн барактар эски буюм жыттанган жерде гана сезилиши мүмкүн. Бирок Елена Исмаилова башкача көз караш менен кароого жардам берди. Улуттук китепкананын сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмү тарыхка кызыккан изилдөөчүлөрдүн, илимпоздордун жана журналисттердин сүйүктүү жайына айланган. Азыр биз Елена эжебиз бизге сыр бөлмөнү көрсөткөн турат. Мейлиңиздер, жүрүңүздөр. Ал жакта аябай баалуу китептер жана биз көргөн биринчи китептердин оригинал варианттары ушул жакта экен. Ооба, биз мында деп кирели. Мына өзүңөр байкагандай, бияк кызмат бөлмөбүз. Китеп сакталуучу бөлмөдө ачкычтап турабыз. Келиңиздер. Эми бул жакка чындыгында эч ким кирбейт, өзүбүз гана ушу. Елена Исмаилованын сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмүнүн башчысы болгонуна 1,5 жылдан ашты. Бирок бул кыска убакыттын ичинде ал дээрлик бардык китептин тарыхын билүүгө жетишкен. Бул өзгөчө китептердин ичинен да, өзгөчө баалуунун ичинен дагы өзгөчө баалууларды мынтип тизмесин жазып, сейфте сактайбыз. Албетте. Эми силерге болгон байлыгыбызды көрсөтүп атабыз да. Байлыгыбызды. Мына Кызыл гүл деп биздин агайыбыз бар, окурманыбыз. Ушул китепти аябай сурайт. Агай Өмүралиев агай, ооба, журналист болуп жүргөн агай. Ар бир китептин өзүнүн ээси бар да, келип постоянно сурап турушат. Ленин жөнүндө токтогул дейт, муну көрөлүчү. Муну карагыла. Кичине го. Мынакей. Мини китепче турбайбы? Демократ акын Токтогулду билебиздер, Токтогул Сатылганов, мынакей. Ленинин сүрөтү турат, эми заман ошондой болгон, анда мынакей Токтогулдун китеби. Бул эч жерде жок, бизде эле бар бул китеп. Бул архивдин эң эски китеби 16-кылымга таандык. Китептер көп узакка калышы үчүн өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, орточо температурада сакталат. Бул Библия. Мына сыртына эле жазылып турат, Библия деп. Мукабасын карагыла, өзгөчө. Мынакей буларда ушу реставрацияга муктаж деп атпайбы, мына. Библия 1758 жылы Москвада. Крыловдун коллекциясынан бул дагы. Реставрация кылып туруп, буларды консервация кылабыз, Кудай буйруса, гезиттерди дагы. Консервация демек бул бөлүмдөн чыкпайт. Бул жактын температурасын, бардыгын, нымдуулугун сактап туруп, консервация ошо архив сыяктуу сакталып турат да. Бул эң чоң китебибиз ушу да. Мынакей. 72-59 өлчөмүндөгү китеп. Бул китепкана боюнча. Муну ошо окурмандар саякатка, экскурсияга келгенде сурашат. Алып чыгып көрсөтөбүз. Мынакей. Бул Иван Павлов деген көрүнүктүү Россиянын сүрөтчүсү бар. Ошол 1947 жылы Москванын, эски Москванын сүрөттөрүн тарткан экен. Мынакей 1947 жыл.
ушундай сүрөттөр. Эми мунун сапаты эмеси жакшы, Кудай буйрса. Калың мына эмесин кагаздын сапатын карабайсыңарбы? Китептерди эми ордуна коеюн, мына сейфте бул китептердин орду. Сейфке сактап үйүбүздө. Көздүн карегиндей сактап турабыз. Муну эми кемде-кем бир жумада 1-2 жолу эле ачабыз да. Мына чыкты. Жанагы айтып аткандарыңдын баардыгы ал өзүнчө картотека. Мынакей көрдүңөрбү, подтемалар. Мына подтема. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын китеп фонду 6 миллиондон ашып, бул жерде дүйнөнүн 89 тилинде чыккан адабияттарды тапса болот. 40 миңден ашуун китеп электрондук вариантка өткөрүлгөн. Аны улуттук китепкананын сайтынан окууга болот. Ал эми бул китептерди табуу үчүн электрондук каталог жана мындай алфавит иретиндеги каталогдор колдонулат. Бул каталогдор болсо бизде китепкананын фондун чагылдыруучу негизги булак. Каталог бул алфавит иретинде кыргызча, орусча, анан кийин илим тармактары боюнча кыргызча, орусча бөлүнөт. Бул шифрды жазып бармайын, кыздар китепти ордунан беришпейт да. Ал үчүн биз атайын бланк сатабыз. Ушул бланкка толтуруп барыш керек. Бул жерде карасаңыз, мынакей шифрын каяка жазасыз, авторду каяка жазасыз, китептин атын, чыккан жерин, жылын жазып барыш керек да. Бизде ачык фонд жок да, өзүңөр барып алып, мисалы массовый библиотекаларга барганда алардын открытый фондтору бар. Окурман өзү барып полкадан каалаган китебин ала алат. Ал эми биздин илимий китепканада открытый фонд жок да. Себеби китепкананын фондунун баары ушул каталогдордо көрсөтүлгөн. Ар бир китеп өзүнүн индекси менен, өзүнүн шифры менен турат. Мындай бланкка толтуруп туруп, анан кийин заказ берет да. Толтурулган бланкты көтөрүп алып, китеп алуу үчүн биз Айда эже менен бирге негизги китеп сактоо бөлүмүнө жөнөдүк. Мен жана силерге тээ жерден көрсөтпөдүм эле, 4-5 этажда китеп сактоо бөлүмү деп, китептердин баары ошол жерде сакталат деп. Мен азыр ошол жерди көрсөтөм силерге. Бияк өзүнчө бир чоң отдел, бөлүм. Бөлүмдүн заведующий мына ушул жакта отурат да. Мынакей. Нуржан, азыр мен карап келейинчи. Светтерин күйгүз койбойсуңбу? Ох, айт, бүт. Сен качан берип келе алдың? Мына эч ким жок, суру жейин. Муну айтып койбойт белең анан кийин кече 10 жашына калып жардам келмекте. Тиже тигиси жок. Бул бөлүмдүн башчысы Нуржан Баймурзаева улуттук китепканада 38 жылдан бери иштеп келет. Азыр китеп сактоо бөлүмүндө 2 миллион китеп сакталат. Шифр деп жазып атат го, шифр деп. Ошо шифр боюнча, мисалы үчүн бул жерде кандай эстейбиз? Бул жерде мисалы үчүн бул жерде В форматтагы китептер, бул ярустагылар жалаң В формат. Тияк бети Б формат. Форматка жараша турат да, ярустарда ошо форматка жараша коюлган стеллаждарчы. 2 кафедра бар үстүндөчү, 3-чү этажда. Ал жерден кыздар ошо заявка окурмандан жана суроо талаптар деп коебуз, кыргызча. Ошону кабыл алышат. Кабыл алып анан ярус боюнча бул конверс бузулуп атпайбы, мен көрсөтөт элем да, конверс. Азыр кандай кылып жиберип турушат. Мынакей конверстин номерлери могу жерден араң көрүнөт экен. Мынакей могу жерде кнопкалар турбайбы, мына 7-ярус болсо 7-ни басабыз да, заявканы салганда. 7-ге барып түшкөндөн кийин заявка бул өзү эле чыгып кетет кнопка. 5-ярус болсо 5-ярустун басабыз. Могу жерде кнопкалар бар, кнопкалар ошо. Туура эмес токтоп калыптыр да бузулганда. Конвейерди 1984 жылдан бери иштетишет. Ал китепканачылардын жумушун бир топ жеңилдетет жана окурмандарга китептин бат жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок азыр конвейер убактылуу иштебей калган. Мындай учурда китепканачылар өздөрү жөө ташышат. Буга карабай окурмандардын суроо талап кылган китебин таап берүүгө китепканачы эжелерибиз бардык күчүн жумшашат. Окурмандардын саны азайды деп айта албайм. Себеби окурмандар азыр окубайт, китепканага келбейт деп көп эле жерден угабыз го, айтышат. Бирок андай эмес. Азыр китепти наоборот ушул жаштар көп окушат. Мисалы классикалык китептерди окушат.
Жаштар, например, мен асайды деп айта албайм, себеби кээ бир читательдер бар, именно ушул жерге өзүнүн китебин алып келип окуп эс алып кеткен китеп окурмандар. Азыр кийинки күндөрү мындайлар аябай көп. Ошондой эле өзүнүн ноутбуктары менен көп келишет читательдер, өздөрүнүн жумуштарын аткарганы. Мындай жаш окурмандардын бири Бүбүнүр. Ал 3-курстун студенти. Бүбүнүр өзүнө керектүү жана кыргыз тилиндеги материалдарды китепканалардан издерин айтат. Негизи эле Бишкекте 3 китепканага барам. Бул биринчиси менин сүйүктүү Байелинов атындагы китепкана деп айтсам жаңылышпайм. Бул жакка келип, өз жумушумду бүтүрүп иштесем болот. Бул жакта Wi-Fi бар, жана мындай бардык шарттар каралган. Жана бул өзгөчө атмосферасы деп айтсам болот. Анын ичинде бул Америка залы. Ал эми дагы бир мен көп барган китепканалардын бири бул Алынкул Осмонов атындагы улуттук китепкана. Ал жакта мындай абдан серик кездешүүчү китептер болгондуктан көбүнчө бул окуума байланыштуу барып калам. Себеби бизде курсовая работа, дипломная работа дегендер бар го. Аларды жазыш үчүн мага кандайдыр бир колдонулган адабияттардын списогун түзгөндө же болбосо ал жактан кандайдыр бир маалымат алыш керек болгондо мен ал библиотекага барам. Жана жөн эле тынч жерде отуруп китеп окууну кааласам, эгерде бул шаардык Чыңгыз Айтматов атындагы библиотекага барамын. Окуучу жана студенттердин арасында Касымалы Байелинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы популярдуу. Анткени аталган китепканада инновациялуу Makerspace жана Америка корнер бөлүмдөрү бар. Кириңиз. Ал эми мына өзүңөр көргөндөй бул жер аябай орусча айткандай уютный деп коет. Бул жерге аябай көп студенттер келет, окуучулар келет. Биздин бүт ушу воркшоп программаларыбыз баары бекер. Андан кийин биздин ушу негизги тармагыбыз ушу жаштарды STEM-ге кызыктырууда. Бул жерде паяльная станция деп коет да. Бул жерде биз ушу робототехника боюнча ар кандай воркшопторду өткөзгөндө, эми билесиңер да микросхемаларды, кабелдерди паять этиш керек да, бири-бирине кошултуруп. Ошонун баарын ушул жерде жасайбыз. Ток өтүп ата, иштебейби, ушул датчиктердин баарын колдонобуз да. Makerspace аянтчасында окурмандар 3Д басып чыгаруу, робототехника, электроника жана илимий эксперименттерин практика кыла алат. Бул жерде бизде телескопторубуз турат. Биз мисалы үчүн ар жылы NASA Space Apps Challenge деген эл аралык хакатон болот. Бул хакатон ушу NASA өзү организовать этет. Быйыл бир команда кийинки этапка өттү. Мисалы үчүн, бирок бул абдан жакшы жетиштик деп ойлойм биз үчүн. Анткени ар жылы 10 000ден ашык командалар катышат да, дүйнө боюнча. Китепканалардын келечеги ушундай болуш керек, ушул Makerspace залындай болуш керек деп ойлойм. Азыркы заманда ушу кирип, китеп алып, жөн отурган уже эски замандар болуп калды дейбиз. Анткени китепканалардын ролу өзү өзгөрүп атат. Цифровизация кетип атат. Анан менин оюмча ушундай Makerspace центрлер көп библиотекаларда ачылыш керек. Бул китепкана окурмандарды тартуу үчүн заманбап технологияларды колдонуп, креативдүү иш алып барат. Аны менен бирге бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп жатышат. Бул китепкананын дагы бир өзгөчөлүгү бул ушул лифт. Бул лифт ушу апрель айында ачылды. Бул лифт өзү ушу биринчи этаждан келген, нулевой этаж деп коет да. Камкор центрде өзүнүн координатору бар. Ошол эже сопровождать этип берет, лифтти включать этип берет, эме кылып берет. Makerspace'тин координаторлорунда да чиптери бар. Анан Америка борборунун координаторунда да чиптери бар. Ушу тосуп алып, ушу сопровождать этип эме кылганга да. Алар өзүңөр көргөндөй мына пандус бар. Ал бияктан баштап, мына биякта да пандус бар, Камкор центр деп коет. Бул көрүңөр, бул бизде ушу инклюзивдүү образование боюнча эме кылат, мына кирсеңер болот. Мына бул жерде жакында эле ремонт болуп бүтүрүлдү жаңыдан. Бул жерде ушул жаңы полкалар коюлуп, могу китептердин баары ушул брайль шрифтинде да.
Вот. Кече күндөгү Брайль принтери коюлду деген. Ооба, ал бул жакта болчу. 2019-жылы АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин финансылык колдоосу менен Камкор инклюзивдик билим берүү борбору ачылган. 3-декабрь күнү ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эл аралык күнүндө жаңы подкаст студия ачылып, китепкана Брайль принтерин белекке алган. Боку или к компьютеру устанавливается. Здесь специально есть флешка, на которой есть программа и есть драйвера. Все мы это подключили. Вот сертификат «Белая трость». И вот здесь он должен преобразовываться в брайлевский шрифт. То есть он должен идти точечками уже сразу, чтобы потом вот это все именно туда отправлялось. И сейчас он должен это все начать печатать. Как-то так там. И теперь... Печать. Угу. Печать предыдущего документа. Да. Окей. Вот получился он. Видите, как раз точечки. Вот отсюда он читается. Вот сертификат. Мен жакында эле Ташкенттеги республикалык балдар китапканасында болдум. Ал Ташкенттеги эң белгилүү китапканалардын бири. Бишкекте мынча көп окурманды көргөн эмесмин. Бардыгынын колунда китеп, кээ болсо сабак окуу же иштөө үчүн келиптир. Жаштардын көптүгүнөн бош орун табуу кыйын болду. Китепкананын фондунда ар кандай тилдерде 300 миңден ашык китеп, журнал жана башка басылмалар бар экен. Өзбек өкмөтү жаш муундарга китеп окууну илгерилетүү, билимди тереңдетүү жана чыгармачылыкты өнүктүрүү максатында иш алып барып жататтар. Чет элде окуп жүргөн студенттер бизге алар жактырган китепканаларды көрсөтүп беришти. Бул президенттик китепкана. Ал Түркиянын гана эмес, дүйнөлүк маданияттын чоң мурасы. Калмурат Азат Түркиядагы Гази окуу жайында билим алат. Бош убактысында бул китепканага тапшырмаларын аткарганга келет. Ал эми китепти издөө жана алуу үчүн жөн гана ушул электрондук экранды колдонсоңуздар болот. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун китебин таап көрөлү. Мынакей достор, биздин Чыңгыз Түркүлович Айтматовдун көптөгөн китептери бар экен. 11 кабаттан турган китепкана 7 күн 24 саат иштейт жана бир убакта 5000 кишини тейлей алат. Бул жерде 4 миллиондон ашуун китеп сакталат. Мындан тышкары электрондук жана санариптик форматта 120 миллиондон ашуун документтерди жана материалдарды табууга болот. Мисалы, китепканага келген соң окуй турчу китебиңизди тазалайм деген максатыңыз болсо, башкача айтканда дезинфекция, ушундай аппарат бар. 1 мүнөттүн ичинде китебиңизди тазалап да сонун экен. Бул биздин Green River колледждин китепканасы. Кампуста жалгыз китепкана бар. Жүрүңүздөр, ичин көрсөтөлү. Жөн эле кирсек болот. Анан бул жакты басканда эшик өзү ачылат. Бул жакта дагы барганда сабак менен жардам бере турган жазуу, эссе жазуу же илимий иштерди жазуу боюнча жардам берет. Бул коридордун аягында. Бул жак болсо галерея, китепкананын оң жагында. Бул студенттер өзлөрүнүн иштерин алып келип, ай сайын алмаштырып турушат. Ал эми сол жакта кире бериштин тароо китепкана бар. Китепканага дагы бул жакты басып ачсак болот. Биз өзүбүз эле киребиз. Бул жактан китептерди каттап, анан өзүбүз алып кетебиз. Анан ноутбуктарды дагы ичери калса болот. Бул жакта болсо такыр үн чыгарбай окуганда окуучулар үчүн жакшы, тынч окушат. Мынакей бүгүн жекшемби, атайын окуучулар аз экенинде келип тартып атабыз. Экинчи кабатка лифт. Эми жүрүңүздөр, экинчи кабаттын китепканасына көтөрүлөбүз бияктан. Кенже азыр Американын Вашингтон штатындагы Green River колледжинде билим алат. Убактысынын көп бөлүгүн бул жерде өткөрөт.
бул колледждин баардык студенттерине могул сабактар боюнча бекер жардам беришет. Эгерде азыр бүгүн жекшемби, бүгүн иштешпейт. Бирок эгерде иш күндөрү келип бул жака келсеңиз дайыма окуп ачкан болот. Кенже келечекте ушундай китепкана Кыргызстандын баардык окуу жайларында болушун каалайт. Аны менен бирге Бишкектеги китепканалардын иштөө графиги өзгөрсө дейт. Азыр болсо ошо мен окуума шашып бара жатам, себеби өзүңөр билгендей биздин график ар эмес, жебер эмес. Окуума жетишип калбасам болбойт. Анан ушу графигибиздин айынан өтө көп мындай ыңгайсыздык болот да. Өзүңөр билгендей түшкө чейин студенттер подработка таап иштеп алайын дейт да. Андан кийин окуудан чыккандан кийин уже кеч, анан библиотека эмес, башкасына дагы убакыт жок калат. Ошол. Анда эмесе мен кеттим. Рахмат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Бирок азыркы замандын талабына жооп берген китепканалар саналуу. Шаардагы китепканалардын кээ бири жакшыраак шарттарга ээ болсо, айылдардагы китепканалардын абалы дагы деле начар.